Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, туугандар. Бүгүнкү видеобуз, достор, мен мындай основной жумушум боюнча болот, достор. Бул жаңы машиналар, чаңгандар азыр сатылып аткан. Ошолор боюнча, достор, жакшы толук маалымат берип коеюн. Биринчи сериясыны, биринчи видеосун жасап берелик сизге. Силер шашпай видеону чай, кофе даярдап көрөсүңөр. Кандай машиналар азыр чаңган бардык жерде көрүп атасыңар, чаңган хит болуп атат. Чаңган топ болуп атат. Чаңганды эң биринчи колдон арзан кайсыл жерден алса болот дегенге жооп ушул видео болсун, достор. Шашпай көргүлө. Мен уже 5-6 ай, 7 ай болуп калды. Кытайлар менен прямой иштеп, ушул машиналарын сатабыз. Россияга сатабыз, Кавказ, Белоруссия, ушундай эле өзүбүз мына юктан келген аябай көп клиенттер YouTube'дан көрүп келгендер болду. Менде Баткенден келип алып кетишет, оштук байкелер келип машиналарды подбирать этип берем, сурагандай кандай түз, салону кандай болсун. Ошол бар жокту тактап бергенден кийин бронировать этип, даяр доверенности менен келип туруп, ушул жерде кааласаңар под ключ оформление кылып беребиз, өзүбүз балдар менен. Кааласаңар өздөрүңөргө доверенность жазып беребиз. Кирип, ошо первичка, вторичкасын төлөп, оформление кылып алсаңар болот, достор. Нихао. Нихао. Do you speak Russia? Будом. Будум? Достор, бул менин досум, my friend, Yang, best friend, okay? You my best friend. It's YouTube'га эми бир жолу түшүп кой деп сурандым. Достор, мына машиналар баары ушул адамдыкы. Бардык машина ушул адамга келет. Yang кар. Бул видео мындай таныштыруу видео кылып жасайлык. Азыр мына чаңгандар, мисалда азыр ошолордун обзорун калтырам. КС-75 азыр хит болуп аткан машина, достор. Хит болуп аткан машина, аппак, кара салондо, максимальный комплектациясында наличие бар бизде. И ошону обзорун көргөзөлүк да, обзорун Азиз. Бул максимальный комплектациясы, туугандар. Пионер колонкасы бар, полностью акустика Пионер, мына үстүндө да панелинде көрсөттүм, панелинде да колонкалары болот. И мындай полный монитор. Чоң монитор и алдыңкы орундугу ошондой атаман сиденье, массаж и нулевой гравитациясы менен. Кнопкасы азыр аккумулятор отурган окшойт бул машинанчы. Кнопкасын бассаңар мына нулевой гравитация болуп жатат машина. 17700, достор, 25-жылкысы. 26-жылкылары 20500, 20000ден сатылып атат. Эми шилдиги 26 GTD GTPO деген растаможка бар, достор. GTD деп бул баягындай бизи внутренний рынокко кирген машиналарды GTD растаможка кылынат. Аларга кыргыз номер койгону оңой да. Мына мисалда мына чаңгандарды көргөзгүн да. Буякта чаңгандар турат. Булар баары GTD растаможка менен растаможка болуп, кыргыз номер тагылып, Дагестанга да, Россияга да ушундай кыргыз номер менен чыгып кетет. А ТПО растаможка дегени, ал дегени мына иномаркалар баары ТПО растаможка менен келет. Бул ТПО ЕС, мына Таможенный союздун растаможкасы. Бул машина Белоруссияга да, Россияга да, Арменияга да алып барып учетко койсоңор болот. Именно российский учет, же белорусский учет, же армянский учет. Ошондо айта кетейин. Мисалда азыр Дагестан же Чечняга алып аткандар Toyota Camry'лер алып, ошол ТПО растаможка менен кыргыз номер такса да болот. Ага, растаможкасы ТПО болуп калат, бирок номери кыргыз номер болот. Мисал, ал дегени 1 жылдан кийин баягы квота менен машинаны российский номерге өткөрөм десеңер, ТПО растаможкасы калса, силер 1 жылдан кийин жөн эле баягындай пошлинаны квота менен арзаныраак төлөп российский номер тагып алсаңар болот. Ал биз Россияда жүргөн Кыргызстан жарандарга жакшы маалымат болот да. Мисал, кыргыз номерди алып барып, бул машинаны 1 жылдан кийин российский номерге өткөрүп алсаңар болот. Льготасы болот, льготасы менен өткөрсөң. Ооба, 1 жылдан кийин льготасы болот, ошол льгота менен өткөрсөңөр болот. Мына чаңган КС-75 Pro деген версиясы, достор, 75 Pro.
Бул 7 орундук машина. Буну аябай азыр бизи Ошто да жакшы көрүшөт. Мындай семейный машина деп 7 орунду ак түсүндө, ключу жок экен. Көргөзүш керек эле силерге. 7 орундук көргөзүп койгум да. Ушуну ак, серый и черный түсүндө наличие бар, достор. 7 орундук машина издегендерге да ушул Чанган 75ти. Но КС-55тер азыр жаңы чыккан поколение, тиги 75 сыяктуу. Бунда 26-жылкы модель болуп чыкты. Аябай сонун машина. Советую любой адамга. Жакшы машина экен. Баасы да азыр сонун болуп атат. Толук маалымат алыш үчүн чалсаңар, мен под ключ канча жасалып берем. Россияга рубльга канча жетип барат, рубльга мисалда алам дегендер болсо, өзүбүз жарандар. Достор, полностью прозрачно силерге алып, учетко коюп машинаны Россияга жеткирип беребиз. Под ключ. Москва, Дагестан, Махачкала, Чечня, любой жерге, достор. Юнизеттерди көргөз, достор. Юнизеттерди түрү бар бизде. Мына ак түсүндө десеңер, буякта мына ак түсүндө турат. Серый десе серый түсүндө бар. Черный десеңер, черный түсүндө бар, достор. Ушулар баары наличие, бюджетиңерге карап машинаны алса болот, достор. Жүр эми дагы жаңы машиналар көргөзөбүз. $9000 Левиндер бар, түрү бар. Эми кызыккандар үчүн бул видеону бөлүп канча минут болуп калды видеобуз? 7 минут болуп. 7 минут болуп, бөлүп коелу ушуну, мындай адам жеңил көрсүн. Бул азыр кыска бир маалымат болот, достор. Биринчи серия деп коеюн. Ушул Toyota Левиндерди ушул видеону финиш кылып туруп, экинчи сериясын күткүлө, достор. Иншалла экинчи сериясын ушул жерден улантып дагы бөлүп көргөзөбүз. Ар кандай машиналарды бааларыны силер комментария жазгыла, кайсыл машинанын баасыны билип берейин. Ошо мына машина ушундай баада прямой, прозрачный цена менен, достор, силерге баасыны көргөзөм. Аягыны эми баягы услуганы сүйлөшүп алабыз. Ошондой эле жеңил кылып, достор, мен командам менен бардыңарга ассаламу алейкум дейм. Иншалла Данияр кызматыңарда 24/7 чала бергиле. Биринчи сериясыны ушул жактан азыр стоп кылып, экинчи сериясыны, достор, сразу эле ушул биринчи сериядан кийин эле коем иншалла. Достор, лайк басып, комментария, элдерге, группаларга ушул видеону таратып салгыла.